Кыргыздарга каршы саясатын Рахмон улантабы Путиндин жолунан байкайбыз. Тажик президенти Эмомали Рахмон 8 майда Москвадан Путин менен жолугуп эртеси жеңиш парадына катышат. Бул боюнча коңшу өлкөнүн маалымат булактары мактануу менен жазышууда. Рахмондун негизги максаты кыргыздарга каршы саясатын улантуу, чек ара тилкесинде үстөмдүк жаратуу. Эми мындай пландарына каршы Путин кандай сөз айтат же колдойбу көрө жаталы. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Асол Молдокматова президентке кеңешчи болуу. Коомдук ишмер Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Асол Молдокматованын интернет колдонуучулары, белгилүү инсандар тышкы иштер министри жана маданият министри болсо жакшы иштерин айтып билдирүү калтырышууда. 120 депутаттын ордуна бир айым басып маселени чечип келет. Жаштарга үлгүлүү айым жаман көздөн сактасын. Кыргыз элине кыйын келгенде Асол биринчилерден болуп жетет. Төшүн кагып мактанбайт, бизге ушундай адамдар абдан керек колдойм. Асол сиз менен сыймыктанабыз. Асолду жогорку кызматка барса 100% колдогондор көп. Ал улуу кыргыз элинин сыймыгы патриот. Министр палатасынын жетекчиси болушу керек, бирок депутат болбошу керек деп жазышкан. Ал эми Жетиген журналынын башкы редактору жана негиздөөчүсү Абдиламет Жумашев Молдокматованы президенттин кеңешчиси болсун деп билдирген. Тышкы иштер министри болбосо дагы жок дегенде президентке кеңешчи болсун деп билдирүү калтырган. Аликбек Абдрахманов аттуу интернет колдонуучусу төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Мен Асол айымдын кыргыз элине мекенге кылган иштерине аракеттерине анализ жүргүзүп ойлонуп көрдүм. Азыр айтпасак кийин кеч болуп калат. Эгер Асол Молдокматова тышкы иштер министри болуп канча убакыт иштесе дагы Кыргызстанга чоң пайда алып келмек. Мекенибизге жакшы болот беле деген ойдомун. Бул айым абдан билимдүү, башкаларга ушул көчөгө кыйкырып чыгып, ажылдап бийлик талашып салпактап жүргөн саясатчыларда эмес. Тыккан, көп окуган, өзүнүн ордун билген патриот адам. Кылган иштерин айтып мактанып чыкпайт. Эч нерсени билбеген, чече албаган, пайдасы жок министрлерге караганда экесе өйдө. Достор, кандай дейсиздер? Иштей турган адам эч кимди жамандабай, сындабай, кресло талашпай эле тынч жүрөт. Креслосуз эле карапайым элди ойлоп, коомго жардам берип, кызмат кылып келет. Асол Молдокматовадан чоңдорубуз үлгү алышса болмок. Өкмөткө, парламентке ушундай адамдар керек. Президентибиз командасына кошуп алса өкүнбөйт. Себеби учурда Кыргызстандын эли ушундай адамдарга муктаж. Мекенди сүйгөн, чынчыл жана намыскөй акылдуулар бизге керек. Эгер ушундай адамдар келсе өлкөбүз өнүгүп, экономикабыз көтөрүлмөк дейт окурман. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандагы жаңылыктардан кийин Центр Голд акциялары арзандап кетти. Бишкектин Октябрь айындык соту Кумтөр Голд компаниясынын экологияга тийгизген залакасы үчүн деп мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 сом төлөөгө милдеттендирген. Кумтөр Голд компания ишканасына каршы доо арыз жана сырттан башкаруу боюнча жаңы мыйзам долбоор тууралуу жаңылык тараган соң Центр Голд компаниясынын акциялары Канада жана Нью-Йорк фонддук биржаларында арзандап кетти. Кечээ Бишкектин Октябрь айындык соту Кумтөр Голд компаниясы экологияга тийгизген залакасы үчүн деп мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 сом төлөөгө милдеттендирген чечими чыгарды. Ага чейин жогорку кеңеште министрлер кабинетине ишкананы сырттан башкарууга мүмкүндүк бере турган мыйзам долбоорун жактырган. Булак Спутник Кечи. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев, Текебаев жана Жээнбеков менен чай ичип олтуруп калабыз. Бүгүн 8 майда Финполдун мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев саясатчы Равшан Жээнбеков жана Өмүрбек Текебаев менен түшкөн сүрөт тууралуу өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу комментарий берди. Анын айтымында алар кээде чогулуп маектешип турушат. Достор, ушул кээде ойлойм, журналисттер менин жашоомду менден да жакшы билишет окшойт деп, сураныч такталбаган нерсени жазбасак. Текебаев Жээнбеков менен жүрөт экен. Алар менен чай ичип олтурат деп сүрөтү менен чыгып жүрөт. Анда-санда кезигип чай ичип өткөн кеткендерди сүйлөшүп олтуруп калмай жерибиз бар. Себеби билимдүү инсандар менен сүйлөшкөн башкача. Сүйлөшсөк, тынч эле тарых жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми сүйлөшсө болбойбу? Достор, дагы бир ирет айта кетейин. Мага эч ким душман эмес, мен да аларга же буларга душман эмесмин. Азыр политиканы баарыбыз токтотуп, баткенди карашыбыз керек. Экономика өнүксүн дешибиз керек. Кыскасы тытышпай жашайлы. Садыр Нуркожоевичке убакыт берели иштесин. Ар бир сөзүнө жабышпайлы деп билдирүү калтырган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Токун Мамытов, Баткенге басып кирүү, агрессия, геноцид катары баалайбыз. Алгач айтсаңыз, акыйкатчы институтуна кайрылган адамдардын маселеси көбүнчө эмнеге байланыштуу болууда. Өлкөдө болгон шарттарга жараша көбүнчө үй бүлөлүк зомбулук, балдардын укугун бузуу, кредиторлордун кайрылуусу, үй мүлктөрүнөн ажырап калгандардын даттануусу көп болуп жатат. Кайрылган жарандардын маселесин тиешелүү тармактарга жолдоп чечип берүү жагы кандай болууда? Биз бул маселени чечүүдө прокуратура, сот тармагы менен биргеликте иш алып барып жатабыз. Мындан тышкары, жергиликтүү бийлик жана башка
башка мамлекеттик органдар менен иш жүрүүдө. Кайрылгандардын укугун коргоо үчүн айрым учурларда сот системасында иштер уланууда. Белгилей кетчү нерсе, прокуратура жана сот тармагы менен иштешүүдө алдыга карай жылыштар ыңгайлуу шарттар түзүлүп баратат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин да ден соолугу начарлап кеткен айтылууда. Ал киши менен акыркы ирет качан жолуктуңуз? Анын дарыланышына шарттарды түзүп берүү үчүн Акыйкатчы институт тарабынан аракеттер барбы? Ал киши менен жолукканыма 7-8 күн болду. Анда ден соолугуна байланыштуу кайрылуулар болду. Ал жабык жайдын дарыгери менен да сүйлөштүм. Алар мага тиешелүү документтерди беришти. Жакында эле Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан профессорлор ден соолугун текшерип корутунду чыгарышыптыр. Анда ден соолугуна коркунуч бар экени белгиленген. Биз ошол корутундун негизинде прокуратура сот тармагы менен иш алып барып жатабыз. Бирок кандайдыр бир жыйынтык айтуу эрте. Экс-президентке жолукканыңызда дагы эмнелерди сүйлөштүңүз? Көпчүлүк сөз ден соолугуна байланыштуу болду. Ошондой эле өлкөдө болуп аткан кырдаал боюнча ой пикир алмаштык. Саясий, экономика, социалдык абал жана чек ара маселелери жөнүндө кыскача баарлаштык. Баткендеги жергиликтүү элге карата Тажикстан тараптын агрессивдүү басмырлоого байланыштуу кандай иштери жүргүзүлүүдө? Биз бейөкмөт уюмдар менен биргеликте атайын топ түзгөнбүз. Учурда биздин кызматкерлер жана алардын өкүлдөрүнөн турган 2 топ Баткенде иштеп жатышат. Азыр 3-чү топ даярдалууда. Булар балдардын шартын, маселелерин изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Баткенге жөнөгөн турушат. 1-чи топ мүлкүнөн ажырап жабыркаган адамдар менен иштешет. Экинчи бирикме түздөн түз чек ара аймагында жашаган адамдардын укугуна байланыштуу иш алып барышат. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында кандай чаралар көрүлөт? Анализ, мониторингдин жыйынтыгы ириде өкмөткө жана жергиликтүү бийликке берилет. Эгер эл аралык уюмдардын колдоосу, жардамы керек болсо, сөзсүз түрдө ал жакка да кайрылабыз. Сиз өз сөзүңүздө Баткендеги окуялар чек арачы эмес, Тажикстан Кыргызстанга карата бир тараптуу кол салуусу экенин, бул боюнча мүнөздөмө берилиши зарылдыгын белгиледиңиз. Демек, олуттуу мааниге ээ экен да. Бул мамлекеттик куралдуу күчтөрдү биздин чек араны одоно бузуп, жерибизге басып кирип келди. Анда авиация, тик учактар, бронотехникалар колдонулуп баткылоо жүрдү. Турак жайларды, мектеп, медицина мекемелерин жана башка мүлктөрдү атайлап өрттөштү. Анын негизинде биздин 30 миңден ашуун жараныбыз катышты. Барымтага алынгандар, каза тапкандар арбыда 100дөн ашуун адамдар жаракат алышканы факт. Ошондуктан буга агрессия, геноцид деген аныктама бериши керек. Анын негизинде эл аралык сотко сөзсүз кайрылуубуз зарыл. Камчыбек Ташиевдин чыгымдарга, зыяндарға байланыштуу тажик тарапка кайрылбайбыз, бирок алар күнөөсүн мойнуна алышса караштырабыз деген сөз катуу талкууга алынууда. Буга сиз кандай пикир билдиресиз? Менде эки тараптын сүйлөшүү процесси жөнүндө маалымат жок. Ошондуктан азырынча сын пикир айтпастан күтө турайын. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Галина Байтерек: койдун өлгүсү келсе койчунун таягына сүйкөнөт болбой арыраак ойночу Жанар. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу Баткенде президентке суроо берген бала Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовдун камалуусу боюнча үн каткан. Анда жаш депутат азыркы учурда бийликте олтурган саясатчыларда бир кездерде оппозицияда жүргөнүн жана 30 жылдан ашуун убакыттан бери келе жаткан саясий куугунтукту токтотууга чакырган. Ал эми бул билдирүүнүн астына президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек төмөндөгүдөй пикир калтырган. Койдун өлгүсү келсе койчунун таягына сүйкөнөт болбой арыраак ойночу Жанар. Керек болсо сенин да камаларыңа аз калды. Эмне анчалык президентке асыласыңар? Мына эми ишке киришти, бардык нерсе али алдыда деп жазган. Бул билдирүү интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратып, айрым маалымат булактары жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жакында камалабы деген маалымат жазып чыгышууда. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин камакта жатканы үчүн Путин салкын мамиле кылдыбы? Өздүк булактарыбыздын билдиргенине караганда, Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу камактан чыгаруу күтүлүп, ал ортодо чек ара чатагынан согуш чыгып кетип, бул процесс жылдырылыптыр. Негизи экс-президенттин саламаттыгы начар, бирок духу бийик экен. Кремлдин колдоосу менен эркиндикке чыгаары, Москвадан дарыланары күтүлгөн гербезиби? Азырынча абакта жатуу мөөнөтү узартылууда, балким жакынкы күндөр бошойбу? Дагы бир божомолдон алганда, Россия Федерациясынын президенти Путин Тажикстандын кол салуусуна салкын карап, Кыргызстанга болушпай койгон Атамбаевдин маселесине байланыштуу. Бийлик Кремлдин суранычын укпай койгон үчүн саясий кырдаалдын татаалдашуусуна негиз түзүлдүбү? Асыресе жакынкы күндөрү көп кызыктардын бети ачылмакчы. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев Кыргызстан армиясы Тажикстандыкынан ар дайым күчтүү болгон. Мындай пикирин Өмүрбек Текебаев тажик аскерлеринин агрессиясына болгон баасын берип жатып билдирди. Анын айтымында кыргыз армия тажиктерден ар дайым кайсы тармактан болсо да
күчтүү болгон тажик армиясы бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде 99-орунда турат. Ал эми кыргыз армиясы 93-орунда турат. Бирок бул көрсөткүч гана. Кыргыз армиясы тажиктерге караганда духу жагынан да үстөмдүк кылган, деди Текебаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Касым-Жомарт Токаев Москвадагы парадка катышпайт. Россиянын Москва шаарындагы 9-майда улуу жеңиш күнүнө карата өтө турган салтанаттуу парадка Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев катышпайт. Бул маалыматты президенттин маалымат катчысы Берик Уали жарыялады. Анын маалыматына ылайык, мамлекет башчысынын басма сөз кызматына массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүнүн Касым-Жомарт Токаевдин Москвадагы жеңиш парадына катышуусу боюнча түшүндүрмө берүү өтүнүчү келип түшкөн. Россия тараптан тийиштүү чакыруу болгон жок. Ошондуктан Москвага иш сапары президенттик график пландаштырылган эмес, деп жазган ал Фейсбуктагы баракчасына. Буга чейин Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Москвадагы парадка катыша турганы белгилүү болгон. Анын алдында президент Владимир Путин менен да жолугушат. Булак Кадам медиа. Эл чындыкты билсин.